Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында балдар өспүрүмдөр спортун өнүктүрүү максатында Жалал-Абад шаарында жайгашкан балдар өспүрүмдөр спорттук мектептеринде окуу машыгуулары ойдогудай болгондуктан дүйнөлүк жана азиялык чемпионаттарда облус борборунун өспүрүм балдар кыздары баш байгелерди багындырышууда. Буга далил катары Жалал-Абад шаарындагы балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинен Абдулазиз Моминовдун Азиянын чемпиондугун жеңип алгандыгын айтсак болот. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен ушу Иордания барып күрөшүп келдим чемпионат Азияда. U15'та. Соперниктерим биринчи круг Иордания менен күрөштүм. Кийин за выход финалда Казакстандык балуан менен күрөшүп 7-1 утулуп атып тушеп басып алдым, 5 секунд калганды. Ошо менен финалга чыгып Иранис менен күрөштүм. 13-4-кө уттум Иранисти. Анан чемпион болдум. Негизинен алганда чемпионат кандай өттү? Чемпионат жакшы деңгээлде өттү. Алда кандай мелдештерге даярданасың? Буюрса чемпионат мирге даярданам иншалла. Эмки жыл чемпионат утуп мирге барам. Биздин Жалал-Абад шаардык спорт мектебинде грек-рим бөлүмүндө 5 машыктыруучу иштейт. Бүгүнкү күндө 100дөн ашык бала машыгат. Мен ойлойм, грек-рим күрөшү жакшы эле кетип атат. Көз тийбесин. Кудайым буйруса мына Азиянын чемпиону болуп бүгүн бизди сүйүнүп отурат. Эми Абдулазиз жөнүндө кыскача айтып кетсем, республиканын чемпионаты болуп биринчи орунга жетип, ал жакка жолдонма алды Азияга барып мына бүгүн келип алтын медалды утуп келип бизди сүйүндүрүп отурат. Кудайым буйруса бу баланын келечеги алдыда. Дагы да дүйнөлүк чемпиондорду деген утат деген ойдобуз. Олимпиаданы утат деген ойдобуз. Үмүтүбүз чоң бу баладан. Таланттуу жигит. Эң негизгиси агайын уккан, тартиптүү бала. Спортчуларды дүйнөлүк жана азиялык чемпионаттарга жөнөтүүдө Жалал-Абад шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмү тарабынан олуттуу жардам болгондугун машыктыруучу белгилейт. Бизде ошо сборный командага түшкөндөн кийин жергиликтүү бийлик өзүбүзү мэрия тарабынан Жалал-Абад спорт департаментинин башчысы Нуралиев Таласбек чакырып, Жалал-Абадтан канча болду балдар, канчасы илинде деп, эки бала, бир агайды, жол кирелерди толук төлөп, ошолорду баарын камсыздап, бизи ошо Иордания чемпионат Азияга жөнөттү. Аларга чоң рахмат. Бул мэрия жылдын акырында балдарды колдоп келет. Мэрибиз постоянно ошо колдоп, бизге поддержка кылып турат. Рахмат баарыңарга. Биздин школага рахмат. Ушу баланы сборлорго жөнөтүп, сборлор барабыз экен десем, жардам берип, Дөлөн Атакуру Дөлөн агай постоянно жардам берип, акчалардан камсыздап апарып балдарды даярдаганы жардам беришет. Абдулазиз Моминовду биз Жалал-Абадтык шаардык спорт бөлүмү Иорданиянын Амман шаарына барып келүүсүн толук колдодук. Ал жакка бара турган жол кирелерин, бул жактагы сборлоруна, баягы окуу машыгуу жыйындарына биз толук колдоо көрсөттүк. Ушу бизди колдоп берген жергиликтүү бийликке рахмат, ошондой эле дайым биз менен чогуу иштешкен агайларга рахмат. Спортту колдогон атуулдардын баарына чоң рахмат айтмакчымын. Өткөн аптада Өзбек Республикасынын Наманган шаарында каратедо Шотакан боюнча аталган облустун ачык биринчилиги болуп өттү. Анда Жалал-Абад шаарындагы номер 1 балдар өспүрүмдөр олимпиадалык резервдер спорттук мектебинин жаш атлеттери катышып, балдар 4 коло медалды жеңип алса, кыздар арасында Адина Ирматова көкүрөгүнө күмүш медаль тагынып вице-чемпион аталды. Ой, карате жакшы спорт, бирок мен эме кылбайм. Карате жакшы, карате мен күндө келем. Мен Азиядан көп орундарды алгым келет. Өзбек Республикасында өткөн эл аралык мелдешке Жалал-Абадтык жаш спортчуларды дүйнөлүк кубоктун жеңүүчүсү Каракурдун 2 данынын ээси Төлөн Жакшыбаев даярдаган. Президентибиз Садыр Жапаровдун үстүбүздөгү 2023 жылдын башындагы
руханий адеп ахлак жана спортту өнүктүрүү боюнча жарлыгына ылайык ушул күнгө чейин спорт жаатында көптөгөн иш-чараларды өткөзүп келдик. Ушул номер 1 спорт мектептин көптөгөн боксер, күрөшчүлөр жана ошондой эле каратэ-до федерациябыз бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн эл аралык чемпионаттарга катыштык. Атап айтсак, быйылкы жылы Казакстанда болуп өткөн чемпионатта байгелүү орундарды, ошондой эле Нарында өткөн, Ысык көлдө өткөн эл аралык чемпионаттарда, ошондой эле Бишкекте болуп өткөн чемпионатка биздин Жалал Абад областык курама командасы толугу менен катышып, бүгүнкү күнү көптөгөн жеңиштерге жетиштик. Болочоктогу жаш спортчулар спорт оюндарынын кээ бир түрлөрүнөн чет жактарда азиялык чемпионаттарга жана эл аралык мелдештерге катышып келсе, келечектеги жаш булгары мелей чеберлери Жалал Абад шаарындагы Исхак Разаков атындагы Олимпиадалык резервтер спорттук мектебинде эң жаш балдар арасында алгачкы жолу Жалал Абад облусунун ачык биринчилигин өткөзүштү. Уюштуруучулары жогоруда аталган спорттук мектептин жетекчилиги жана Жалал Абад облустук бокс федерациясы. Областын ачык биринчилиги бокс боюнча биз календарлык пландын негизинде областын ачык биринчилигин ушул возрасттагы балдардын арасында өткөрүп жатабыз. Биз бул жаштар биздин келечегибиз. Бул жаштарды биз спорт менен мындай айтканда мамлекетке чын дилине кызмат кылууга, мамлекеттин атынан чет өлкөлөргө чыгып, мамлекеттин желегин чет өлкөлөрдө желбирете турган балдарды тарбиялап биз өстүрүшүбүз керек. Бул балдар биздин келечегибиз. Ушул спорт менен биз балдарды жакшы жака, мекенди сүйүүгө жана мекенге кызмат кылууга биз тарбиялоочу, мындай айтканда, тарбиялашыбыз керек. Жалал Абад шаарында өтүүчү спорттук мелдештерге көбүнесе шаардын жетекчилиги жана Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттары демөөрчүлүк жагын колго алышат. Жалал Абад облусунун жаштар аралыгында биринчилик өтүп жатат бокс спорт түрү боюнча. Биз шаардык кеңештен жыл сайын бюджетибизден спорт комитетине жана спорттун бүт арк тармактарына акча каражатын бөлүп беребиз. Ал акча каражатынан жыл ичи ар бир спорттун түрү өздөрүнүн иш-чараларын өткөрүшөт. Ошондой эле иш-чараны бүгүн биз күбө болуп отурабыз. Негизинен эле биз шаардык кеңештин депутаттары спортко көңүлдү катуу бөлгөн аракет жасайбыз. Себеби өзүңүздөр билгендей, бул спорт бул биздин жаштарыбыздын келечеги жана бул ден соолуктун бекемдиги дегендей. Эми бул максат биринчиден ушу кичинекей балдардан, ушу кичине возрасттан баштап балдарды ушу кызыктырып, ушу бокска, анан жакшы балдарды тандап, ошо балдарды өстүрүп, дүйнөнүн аренасына чыгарганга аракет кылышта биз негизги максат ошо Кыргызстандын ушу курама командасына киргизип, ошо дүйнө чемпиону болушуна, Азиянын чемпиону болушуна, Олимпиада оюндарында биринчи орундарга ушу чыгышына биз ошо максатыбыз ошо. Жай айынын аптаптуу күндөрү Жалал Абад шаарынын жаш спортчулары эл аралык жана жергиликтүү маанидеги чемпионаттарда ойдогудай ийгиликтерди жарата алышты.